Анан ошо кече жакын эле ошо 2 күн болуп калды. Түшүп эле кетти да бияка баш эле. Ильяж болбой калды. Биз баш катып калды. Не кылышыбызды деле билбей калдык. Каяка барышыбызды деле. Оюбуз вообще жанагындай психически токтоп калды да. 6 баланын энеси экенсиз. Азыр 6 балага Баатыр эне деген наам да берип атат. Мындай айтканда Баатыр эне экенсиз да. Агабыздын да ден соолугу мындай дурус эмес экен да. Анан 6 баланын тиричилиги кандай өтүп атат? Ошо күйөөм бут ооруйт 3-4 жылдан бери. Bir gün иштеп келет. 6 адамбыз. 2 күн жатат кайра бутун кармап. 3-чү күн кайра чыгып келет. Мурда баня болчу. Ошо жерде баня болчу да, кайра баняны юуп коет да. Билбейм, баш катып калды, эмне кылышка деле. Эми башка бара турган жерибиз жок негизи. Анан азыр күйөөм алда жерлер деп тургузуп коюп жашап турайлы деп атат. Түшүп атабы? Дагы көчүп атабы? Жашоодогу эң кыйынчылык бир күндөр эмне кандай өтүп атат өзү? 6 бала менен. Бул да бир сыноо өтүп кетет. Аллахым жакшы көргөн пендесине берет дейт сыноону. Бар алдыда буйрса. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, касиеттүү кыргыз элим, арбаңыздар, амансыздарбы, тынчсыздарбы? Бүгүн январь айынын ортосунан өтүп бараткан учур. Урматтуу туугандар, мен бүгүн сиздердин жүрөгүңүздөрдү ойгото тургандагыдай бир кайрылуу менен чыгып атам. 2 күн, 3 күндөн бери жамгыр жаап, кар аралаш жамгыр жаап аткандан үйү кулап түшкөн 6 баланын ушул ата-энесинин бир оор турмушун, ушул жакындарынын, ушул тааныш билиштеринин кайрылуусу түшкөн да. Бул үй бүлөнүн өзүнүн эмес, албетте бул ушул үй бүлөнүн келип көрүп кабардар болуп калган бир туугандарыбыз. Анан бизге операторубуз Закир агабыз дагы кошо келип көрүп калып, анан ушундай баягындай медицинский сөз менен айтканда экстренный вызов менен келип калдык да. 6 баласы менен үй курап атса, эми
нар жагына булар кантип жашайт болду экен депчи. Салам алейкум дагы бир жолу. Жалал Абад жергеси, Жалал Абад шаары, Жалал Абад шаарындагы Нагорный деген жер бар. Нагорный деген ол курорттун капталында жайгашкан, ылдый тарабында барып жакка кетип атканда ушундай бир жеш жайгашкан, бир мындай айтканда бир жеш жайгашкан айыл бар. Мына ушул жерде сиздер менен амандашып турабыз, урматтуу достор. Караңгы кирип атат, эшикте күн ызгардын суугу. Жүрүңүздөр, сөздү кыскартып, мен азыр үйгө кирейин. Кире турган жери дагы мына ушул жерден кирет экен. Аябай баягындай. Бисмилла. Опа. Бул жакта өзү ушундай бир ыңгайсыз, тар, ушундай бир жашоо ушундай да баягындай. Аздан чек беришкендиктен ушундай бир. Ассаламу алейкум. Уруксат экен. Мынаны кармаңыз. Салам алейкум. Кандайсыз? Ден соолук жакшыбы? Менин атым Эдер болот. Мынаны столдун үстүнө коюп турайынчы, а? Так. Балдарга майдашуула келем. Алейкум салам. Ой, балдар, мектептен келдиңерби? Азамат. Эжеке мен жардамчы дедим. Азаматтар. Мынаке мектептен келип калышты. Ага, менин атым Эдер болот. Кутубек. Күтүүсүз шашлыш. Сиздерге дагы баягындай айтпай этпестен эле келип калдык. Себеби акыбалдын мындай сөз менен эмес, көрүп эле түшүндүк да, мындай айткандачы. Биз Ак ниет аманат коомдук фондунан биздин фонд боюнча маалыматыңыз барбы? Барбы? Көрүп билип жүрөсүзбү? Көрүп билип жүрөсүз. Ойлодуңуз беле ушул фонд биздин эшигибиздин астына келип калат деп? Же кайрылып калам деп деле ойлогон эмес? Жок, андай деле ойлогон эмесмин. Түшүнүктүү. Бая Кудайдан да бардык нерсечи. Алла Таалага ушул шарт, ушул оор тагдыр, эң негизгиси 6 балаңыздын үнү Кудайга жеткен экен. Алла Таала жол салып келип калдык. Биз келген жокпуз, Кудайым жол салды. Ушул жогоруда айтып өттүм, өзүм укол алып жаттым элем, ага карабастан ушул 6 балаңыздын бир келечегине балким Алла Таала себепкер кылаттыр. Балким ушул укол алып аткан дартыбызга ушуну шифа кылып береттир деген бир жакшы изгер ниет менен келип калдык. Негизи бул жерде канчадан бери жашайсыз? Бул жерде көптөн бери жашайм мен. Бул үйдүн акыбалы мурда кандай болчу негизи? Ошо биз алгандан бери эле эме болчу, ошо кече жакында ошо айттым го, жер титиреп атат. Ошо жер титирегенден кийин ошону көчүп түшүп кетти да. Жаган жаап. Мурда бул наркомталарында кадимки эле жашай белеңиз? Мурда наркоматасында кадимки эле жашайт элек, анан кийин ошо кече жер титирегенде ошо балдарым ошака жатчу эле да. Жер титирегенде эле ошо жаракка кетип эле балдар бүттү. Болбой калды ошо жашаганга. Негизи дагы бир суроо азыр басканыңыздан дагы, анан мага келген маалыматка караганда дагы ушундай бир кичине ден соолукка дагы зыян тарткан учур болгон экен. Ошол боюнча суроо берсем болобу? Эмне болгон, учур болгон? Бул ошол көптөн бери орутта. Мага келген маалымат 2010-жылы жанагы Кобалаңда ок тийген. Ок тийген. Чачмаларда тийген эле. Ошондон кийин ушинтип сал асыланды. Кийин барып ошентип калды. Больницага көргөзө алдыңызбы? Көргөзүп жаттык, жакшы болуп калат, чыксаң кайра урүй берет. Кайра жатасың, жакшы болуп калат, кайра чыксаң урүй берет. Ошондой болуп атат да. Сиздин үйүңүзгө бир сыноо келип аткан учур экен да. Буюрса жакшы болот. Биз үйдүн ичин бир кандай шаар, кандай абал, келиңиз бардыгын болгон нерсени бир бөлүшөлү. Урматтуу достор, кадимки мынакей бир четинен кубанасың. Чындыгында Кыргыздын моорусунда баягындай түтүн чыгып турса, жашоо уланып атыптыр деп бир четинен сүйүнөсүң, бир четинен чындыгында азыр чындыгында бу Кутбек Тасыр бул нерсе кадимки эле бул жерде жашап аттыңыз беле? Бул жерде жашап атканбыз. Нол нерсени атайлап көчүрүп койгондогудай го? Жок, бул жерде жашап атканбыз да, кийин эле Бул качан көчтү мына так маалымат? Качан? Так маалымат ошол 2-3 күн болуп калды, ошол жер титирегенде ошол эле жаракка кетип
түйүм жака жылып кетти да. Биз ошо менен токтотуп койгон элек. Анан кийин бияка жылгандан кийин эле кече 2 күндөн ушинтип көчүп кетти да. Бизге кече баягы видео келгенде могул жерлердагы топурактар эме болуп турганда жаңы түшкөндөгүдөй эле. Балдар чуркап кайра үстүнө чике атпайбы жаш балдарда. Чуркап чике берген анан бир сыйра тазалап. Бул жерде кандай бөлмөлөр болчу ошондо? Бул жер тияк детский болчу да. Ар жакта балдарыңыз жатчу беле? Балдарым жатчу эле. Анан бул ортобуз кухня болчу. Кухня беле. Кухня бер жерде. 3 күн мурда ушул жерди пайдаланып эле жашай белеңиз. 3 күн, 3-4 күн мурда пайдаланып жашайт элек. Анан ошо кече жакында эле ошо 2 күн болуп калды, түшүп эле кетти да бияка баш эле. Ильяж болбой калды. 2-3 күн мурда жер титиредиби жалгы? Жок, жалган айтып койсом, бир 10 күн мурда саат 3-4дө кадимки демге кичине силкингендей болгон эле да. Анан кийин кычырап кетти. Суу өтөбү бунун? Ошо үстүнөн суу өткөн экен да, бизге муну мемеден билинген эмес да. Бул үстүнөн өтчү экен. Анан көрүп атса чирип түшүп калды бүт жыгачтары. Ушуну айтам да. Бул жерде мен таң калып атам, кантип жашап аттыңыз эле деген суроо да. Анан бул көчкөндөн кийин уже наркылар кетти да, жаракачы. Жылып наркы болуп кетти. Дуал бу. Бурчтагылар. Муну жыглайын эле деп турат мынакей. Мен азыр бул мени деле басып калчудай акыбалда туратпы дейм да, муну карагыла кыймылдап атканын. Мен эмне үчүн шашылыш түрдө келип калдым? Себеби бизге кайрылгандар аябай көп туугандар. Кайрылган муктаждар да көп. Бирок алардын убактылуу жашап аткан үстүндө чатыры бар да. Үстүндө мындай жаан өткөрбөй турган бир кичинекей болсо дагы кепеси бар дегендей. Ошон үчүн мен олорду кезектегилерден дагы мурда бүгүн ушул акыбалга келген себеби туугандар. Могул акыбалды мен кече видеодон көрүп алып эле бир өзүм ушул жаткан жеримен көрүп алып ушундай бир андай денемде башкача сезимдер болду да. Ушундай Кудайдан сурандым, Аллах Таала ушул үй бүлөнүн үйлүү болушуна Аллах Таала бизди себепкер кыла көрдү. Мына келдик, акыбалды өз көзүбүз менен көрүп атабыз туугандар, карагыла. Чындыгында кыйын нерсе, Кудай өзү сактасын. Муну ол январдын аягында күн жылып калган болсо, менин жеке ниетим Кудайым буйруса, могул жерде түздөп туруп бир үй баштасак деген ушундай үмүт ниетим болуп турат. Бисмилла. Саламатсыздарбы? Охо. 6 балаңыздын эң чоңу канчада? Берек келип албайсызбы? 6 балам эң чоңу 7-класста окуйт. 7-де окуйбу? Эң кичүүсүчү? Эң кичүүсү ошо Алдей колубуздагы. Анан кийин 1-класста окуйт. Экөө 3-класста окуйт. Уда. Бир эле класс көрүп койгонбуз да. Анан тиги жаткан бөбөгүм анан Алдей. Негизи бактылуу ата эне экенсиздер. 6 баланын ата энеси экенсиздер. Бир четинен ушул Алла Таалам ушул балдарыңыздын келечегин берсин. Ар бир президент дагы, ар бир депутат дагы, ар бир министр дагы ушундай бир кыйынчылык жашоодон өсүп келген балдар болот. Ансыңарда ушул балдарыңыз да ошол бир өзгөчө сиз күтпөгөн балдарыңыздардан болсун. Анан азыр бул жакка чыгып алдыңыздар. Бул жерде деле жашап болбой элеңиздер? Ооба, бул жерде жашайт элек да. Бияка жатат элек. Биякта Алдей тиги кичинекей балабыз. Азыр эми берге дагы батпай калганыбыздан себеби тегиде бурчта дагы отдельный мурда бир баня болчу да. Ошол жерде үй кылып алдык да эми айлар. Ошодо ошол жерди көргөзүп атат. Ал жакта көрсөк болобу? Болот, көрсөтүңүздөр. Ал жакка да балдарыңыз бөлүнүп жатты. Аяка уже 3 балам ушака бөлүнүп жатып калды уже. Берде жаткан уже ояка көчүрдүк да. Мурда баня болчу. Ошол жерде баня болчу да, анан кайра баняны үй кылып коет да. Биз баш катып калды. Не кылышыбызды деле билбей калдык. Каяка барышыбызды деле. Оюбуз вообще жанагындай психически токтоп калды да. Эжеке 6 баланын энеси экенсиз. Азыр 6 балага Баатыр эне деген наам да берип атат. Мындай айтканда Баатыр эне экенсиз да. Негизи бул жерде көптөн бери жашап атат экенсиздер. Балдарыңыз кайсыл жерде окуп, кайсыл жерде төрөлгөн негизи? Балдарым айылда төрөлгөн. Буга чейин айылда квартирада жашачубуз. Анан азыр Кубакта мына жерде 6-мектепте окуп атат. Региондун аркасындагы. Ошол мектепке барышып атат. Бардыгы ал жакта окушабы? Ошол жерде окушат бардыгы. Экөө эртең окуйт, экөө түштөн кийин окуйт. Агабыздын да ден соолугу мындай дурус эмес экен да. Анан 6 баланын тириличилиги кандай өтүп атат? Ошо күйөөм бут ооруйт 3-4 жылдан бери. Бир күн иштеп келет. 6 адамбыз. 2 күн жатат кайра бутун кармап. 3-күн кайра чыгып келет. Күндүк тирчилик эптеп өтүп атат.
Буга чейин пособие алчумун, азырда пособияга тапшырам деп аракет кылдым. Балдарыңызга аласызбы пособие? Алчу элем, азырда тапшырам. Буюрса. Эмне кылайын деп атасыздар эми алдыда? Пландарыңыздар. Эми алдыда билбейм, башы катып калды эмне кылышка деле. Эми башка бара турган жерибиз жок негизи. Анан азыр күйөө малдар жерлерди эптеп тургузуп коюп жашап турайлы деп атат. Кулайын деген жерлерин Түздөп коюп дейт. Ага мен ону кармабайт десем, кармаган деле бекем жыгач керек да негизи. Жанан ал дагы чириген жыгачтар болбойт го. Анан 6 бала үчүн айла жок. Ошону эптеп турабыз, кулагайт деп бизди соратып коет. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, эл жакшылары, айкөл, берешен инсандар. Мен сиздерге ишенип, бул тагдырды сиздер менен бөлүшүп атам. Анткени сиздер буга чейин бир нече үй бүлөнүн үйлүү болушуна, бир нече ооруп аткан бейтаптардын ден соолугуна себепкер болгон айкөл, берешен инсансыздар. Аллах Таалам ошон үчүн сиздерге берип атат. Азыр сиздерге мындай болгону по факту көргөзүп атам. Өзүмдүн баягындай дараметим толук сиздерге жеткире албай атам, бөлүшүп айта албай атам, бирок акыбалды азыр кандай шарт экенин мындай кадимгидей эле көрүп турасыздар туугандар. Мен эмне дейт элем? Менин ниетим туугандар. Ниетим ушул жакын күндөрдө күн жылып калган болсо, Кудайым буйруса иншалла ушул жерге түшүп атабы? Дагы көчүп атабы? Көрдүңүздөрбү туугандар, чындыгында азыр эжебиз айткандай бир нерсе тап этип түштү да, жанагы жер улам көчүп атат. Сиздерчи таксырым анда мындай бул жерде жашаганга кыйын анда. Бизде дагы ошол мамлекетте. Азыр квартира издеп деле көрдүк кечечи. 6 балабыз менен квартира деле албайт. Балага көп. 6 бала менен квартира албайбыз дейби? Актылуу баягы жаска чейин ошентип эле жашап турсак. Таксырым түшүндүм, угадастар мекендештер, азыр чындыгында квартирага деле 6 баласы менен баягындай алыш кыйындыкта. Анан эми ар кимиңиздерде ар кандай ой пикир болушу мүмкүн. Келиңиздер. Биз мынау күн ачылаар менен мынау жерди түздөп туруп, бир жакшы керемет ушул балдардын келечеги үчүн бир жок дегенде 3 бөлмөлүү ушул жерге ылайыкташтырылган үй баштайлы. Бул жер негизи бул үй өзүңүздөрдүкү да, документти кадимде өзүңүздөр каралаган. Мына азыр жери алыш керек, жер табыш керек деп да издеп убарылбайт экенбиз. Өзүнүн ол жерди эле тазалайбыз, тегиздейбиз. Анан бир чакан ушул жерге ылайыктуу бата турган керемет заманбап бир шарты менен үй баштайды. Кандай дейсиздер? Ой пикир калтырыңыздар, сөзсүз комментарий жазыңыздар туугандар. Анан мындай мен сиздерден суранам, көңүлдү ренжиткен жаман сөздөрдү жазбай эле коюңуздарчы. Жардам бере албасаңыздар дагы бир сын пикир айткандан, жаман сөздөрдөн жазгандан алыс болуңуздар. Мен сиздерден ушуну гана терең суранам. Жок дегенде жакшы сөз менен колдооңуздар, башкалар менен бөлүшүңүздөр. Анан бул балдардын балким мен жогоруда айттым го эми, бул балдардын келечеги алдыда Кудай буйруса. Бул кичинекей бөбөктөр минтип жаткан менен эртеңки күнү мамлекетибизге, эл жертибизге бир кызмат кылган патриот, мекенчил балдар, кыздар болуп чыгып калар иншалла. Албетте ушундай үй бүлөдөн чыккан эр азаматтар мамлекет башкарып келген, мамлекетке кызмат кылып келген, кыйынчылыкты көрүп чоңоюп келатат. Биз деле ушул кыйынчылыктан өткөнбүз чындаганда. Буйруса бул балдардан үмүтү өзгөчө чоң. Кудайым буйруса дагы да жеке таанышабыз, балдар менен жеке таанышабыз, кыйынчылыктары, маселелери болгон болсо колдон келишинче жардам берели. Анан эжеке, эгерде биз мына жакын күндөрдө күн ачылып калган болсо, жылып калган болсо, үй баштай турган болсок, бир кандай кылабыз алдыда пландар? Ушу жолдошум айткандай эле азыр бир жеке барып квартира сурасаң канча балаң бар деп сурайт да биринчи. Анан 2 бала, 3 баланы да албайт да. Анан 6 бала менен жөн эле отказ кылып атат биздин небиздечи. Эми анын беркиндей условиясы бар квартираларга биздин каражатыбыз жетпейт. Эч кандай акча келбейт, пособиядан башка эч нерсе албайбыз да. Анан андайга чыга албайбыз да квартирага.
Анда биз ошол мына балким үй баштап калганча, үй бүткөнчө, үй баштап калсак, бүткөнчө бир караштыралы, бир жерге квартирабы, бир жердеби. Жашоодогу эң кыйынчылык бир күндөр эмне кандай өтүп атат өзү бу 6 бала менен. Бул да бир сыноо өтүп кетет. Аллахым жакшы көргөн пернесине берет дейт сыноону. Бар алдыда буйрса. Балдар биздин келечегибиз. Баягы башка үй бүлөлөргө салган чоң үй өзү деле бул жерге батышы кыйын экен, бирок мындай ушул үйдүн формасындай 3 бөлмөлүү үйдү баштаганга көмөктөшүңүздөр. Мен сиздерден аябай терең суранам. Биз могул күн ачылар замат баштайбыз. Жакшы ниет менен баштайбыз, өзүбүз жаныбыздан Кудайым буйрса сементтерин алып келип, иштин башын, башаатын өзүбүз баштап беребиз. Нар жагына кол алып, колдошуп кетесиздер деген ишенич, үмүтүм чоң. Ошон үчүн ушул башталган ишке көмөктөшүңүздөр. Жардам бериңиздер, келиңиздер бир жакшы ишке себепкер бололу. 6 баланын келечеги үчүн бир керемет өзгөчө себепкер бололу. Мен азыр дагы сырттагы жана жашап аткан жерин, балдар жатаканасын, аны дагы бир бөлүшөйүн. Эже мейлиңиз болуптур, мен дагы келем буйрса, кыжалат болбоңуз, а? Ооба. Балдарга тескерисинче баягындай дем күч берип, балдарды кыжалат кылбай, баягы кыйынчылыктарды өзүңүздөр ичиңиздерден жутуп туруңуздар буйрса баары жакшы болот. Сарсан болбоңуздар, келебиз буйрса жак күндөрдө. Таксырым азыр жанагы балдар кечкурун мен видео көргөн жерим кайсыл жерде балдар? Бул жактабы? Бул жак баня болчу беле? Баня болчу да. Бул жактабы, бул жерден неме менен ачылат экен, Булар балдар үчүн неме кылдыңыз беле? Атайын. Мынакей. Туугандар, мен кече киргизип көрбөсөңүз, кирерсизчеби? Кече бизге видео түшкөн жер мына ушул жер болчу экен да, бир примерно 2-ге 3 чыгат экен да, чакан жер экен. Мына ушул жерге балдарына ушул жай кылып жылытып кечкисин бул жака жайгаштырып атыптыр да, себеби наркы үй кулап калгандан кийин. Ошондойбу? Ушундай болуп атат. Азыр бери өзү мурда баня болчу. Баня беле? Бери баня болчу ошол жерде. Азыр эми баарын тегистеп алып чыгып, анан кайра бекем жатакана алып да балдарга. Негизичи мына ушул балдарыңыз ушул нерсени көрүп туруп сизге эмне деп атат? Жаш баланын бир жүрөгү таза да, ичи таза. Кандай сөздөр чыгат ушул балдардан? Чоң балам сәл өксүгөндөй эле болуп атат. Анан кийин калагандар эми жаш бала да. Учпай эле атышат. Мектепке барып келди. Мен чоң заңгырат үй салып берем атасызге. Мындай үйлөрдө жашабайбыз деп баягы ошентип калат. Экинчи балам ушундай деп калат. Чоң окууну бүтсө мен сизге мындай салып берем, андай үйлөр, чоң үйлөр салып беребиз деп баягы кыжалат болот да көчкөткө. Ошентип кечкурун эртең менен эле тынбай эле сүйлөшүп калышат. Түшүнүп атасыздар, көрүп атасыздар. Азыр Кыргызстанда мындай акыбалда жашаган чындыгында үй бүлөлөр чанда гана кезиксе керек. Мына Нагорный деп коет да бул жерде, аябай мындай чакан, таар жерлер берилген, эме участоктор ушундай да. Канча сотик бул жер? Бул жерибиз ошол 3 соттук да. 3пү? 3 соттук. Бул жакта эмне бар? Бул жакта тандыркана бар. Тандыркана, көмүркана ошол жака кылабыз да. Балдар мектепке барып келгенден кийин биздин илгерки мектепке барып буту суу болуп калганда мынтип кургаткан күндөр эске түшүп кетти. Турмуш, тагдыр ушундай экен. Чындыгында азыр ушунчалык баягындай шүгүр кылып атам да. Бир четинен ызаланып турам. Ошо балдарыңыздын акыбалын көрүп алып, ойлонуп, анан өзүңүздүн дагы бизге айта албаган көп сөздөрүңүздү биз
жүзүңүздөн эле уже жооп алып турабыз да. Жаңы үй баштап калган болсок, балдарды, бала чаканы үй бүлөнү бир жерге жайгаштырып турабыз го дейм, Ошондой кызык деле болуп. Бул жерде жашаш кыйын, ал үчүн ол жерде баардыгын тазалаш керек, тегиздеш керек дегендей. Али. Анан бул жерге материал алып келиш кандай маселе эмеспи? Бир же материал алып келиш. Ошо мына ортоңку көчө бар да ошондой. 12 ошол жерден бери жака көтөрүп ташып элек да биз. Строй материалдарды. Строй материалдарды. Ошол жака төктүрүп, ошол жактан ташып алып келет бияка. Бул болсо бияк деле жакын да, биякта көчө бар үйдө. Мына үйдүн башына келип калдык. Ошол. Түшүнүктүү. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, келиңиздер, видеобуз ойта келе узап кетти, сөзүбүз узап кетти. Себеби бул оор тагдырды сиздер менен толук бөлүшүш ушул нерсе болуп атат. Бардыгын айдан ачык көргөзүп берген аракет кылдык. Мен ишенем, буга чейин канчалаган адамдарга жардам бергенсиздер, дагы да жардам бересиздер. Биз баягы муктаждар комплекс деп чоң килтеген үйдү эле эңсеп ошону эле салышыбыз керек деп анын жерин издеп башка алып жүрө бербестен кыйналып аткан үй бүлөнү көргөндөн кийин, жок дегенде ушундай үй бүлөлөрдөн деле иш арасында улам баштап сала берсек. 3 бөлмөлүү үйдү Кудайым буйруса, иншалла ниет кылдык. Алланын астында Кудай кааласа ушул үйдү баштайбыз. Жакын күндөрдө күн жылыыр менен. Ан үчүн эгерде кимде-ким көмөктөшөм, жардам берем, себепкер болом дегендер болгон болсо, ушул видеонун астына фонддун реквизиттери коюлат. Эмне үчүн фонддун десеңиздер керек? Ар бир үйлөргө, салган үйлөрүбүзгө фонддун реквизиттери коюлуп келген. Себеби ошондо биз ойлогондой үй түшөт, биз ойлогондой иш болот, жана биз ойлогондой натыйжа болот. Анткени буга чейин ар бир үй бүлөлөрдүн өзүнүн маселелери, проблемалары, биз алардын өздөрүнүн реквизиттерин койгондо өздөрүнүн баягындай мурда кийинки маселелери, карыздоола башкалары чыгып, үйдү ойлой башканы ойлоп кеткен учурлар болгон. Ошон үчүн ар бир салынып аткан үйгө фонддун реквизиттери коюлат таксырым. Сиз буга кандай ой пикирдесиз? Бизге боло берет таксырым. Бизге ошол сиз кандай десеңиз бизге. Негизи биздин фонд боюнча маалыматыңыз болгонбу? Ой пикириңиз кандай? Сиздердин фондуңар боюнча ошо биз мемеден көрүп турабыз, жанагы интернеттен көрүп турабыз. Сиздерге Алла ыраазы болсун, ушунча элдерге жардам берип атасыздар. Сиздерди келип калат деп деле ойлогон эмеспиз. Биз биякачы. Сиздерден Алла ыраазы болсун, ошо ишиңерге ийгилик. Өнүгүп өсө бериңиздер. Рахмат. Мындан да жакшы иштерди демебиз, аракет кылабыз да. Кош беришиз. Урматтуу мекендештер, видеону максимально группаларга таркатыңыздар. Сөзсүз видеого лайк басыңыздар. Көргөнчө эле лайк баса кетиңиздер. Ошол дагы сиз бул үй бүлө үчүн чоң колдоо болуп калат. Жана ушул видеону сөз башкалары менен бөлүшүңүздөр. Колунда барларга ушул маалыматты жеткириңиздер. Жакын күндөрдө биздин Акниет Аманат коомдук фонду мына ушул турган жерге, ушул турган үй бүлөгө 6 баланын ата-энесине жакын күнү үй баштайбыз иншалла. Мына бул күн жылыыры менен баштайбыз. Көмөктөшүңүздөр, жардам бериңиздер. Ушул видеолорду дагы да бөлүшүңүздөр. Анан фонд видеонун астындагы реквизиттерге колдон келишинче кичинекей бир күндүк баягындай чыгымыбызды, расходубузду үнөмдөп туруп, ар бир мына ушул видеону кеминде 10 000 адам көргөн болсо, 150 сомдон жардам берсек болот тугандар. Мен 150 сомдон ушул үйгө суранам. 150 сомдон. Ар бириңиздердин берген 100 сомуңуздарга могул жерге керемет бир үй бүтөт. Ишенип коюңуздар. Ишенип туруп ушул 100 сомдон гана колдоп жардам бериңиздер ар бириңиздер. Мен сиздерге Кудайым буйруса бир Алланын астында бир кепилдик менен айталам, бир 2 айдан кийин ушул жерге бир кереметтүү бир үй салып, могул жерге бир чакан ачылыш кылып, үйдүн ачкычын ушул үй бүлөгө тапшырганга аракет кылабыз. Жана Кудайым буйруса ошонун аркасында күрөшөбүз достор, туугандар. Тынч болуңуз, анда эмесе таксырым биз дагы келебиз. Сарсан болбоңуз, ойлонбоңуз. Анан балдарды эhtiyat кылыңыз. Онун аракта дубалдар көчөйүндө атат экен, түшөйүндө атат. Кандай кыласыз? Мен дагы бир улам келип кабар алып турайынчы. Иш башталганга чейин деле кабар алып турайын. Ато балдарыңызды онул жерде мындай кылып тосуп коюшуңуз керек экен да. Ато балдарыңыз мынаракка баса коюп, ону бир лага чоң таштамай түшөйүн деп атат го. Ушул түшкөт бала башына тийип, травма болуп да бирдеке болбосун. Эhtiyаттан туруңуздар. Биз жакын күндөрдө келебиз дагы, Кудай буйруса. Тынч болуңуз. Мына ушундай достор, мекендештер, аманчылыктарда көрүшкөнчө тынч болуңуздар. Эч кимиңиздер оорубаңыздар, эч кимиңиздер
кайгы мұң тартпаңыздар, кыйналбаңыздар. Бул жарыкчылыкта жакшы күндөрдүн урматына бир жакшы иштерге себепкер болуп эле жүрө бериңиздер. Эч ким бир кыйынчылык көрбөсүнчү бул заманда. Анан Алла Таалам ар бир инсанга бир жакшы ишке себепкер кылган насип кылган болсун иншалла. Бул өмүр убактылуу өмүр туугандар, билесиздер. Бүгүн бар, эртең жок. Акыретке даярданганды унутпаңыздар. Ассаламу алейкум.